азыр мына аябай көп резонанс болуп атат, коомдо чоң талкуу болуп атат. Мисалы мага да мен бияка кирип келсем, журналисттер суроо берип атышат да, Кызыл Омпол боюнча. Ошондо кокустан, макул, азыр баштадыңар, кокустан ызычуу чыгып кетсе, жоопкерчиликке сиздер МЧС тартпайсыңар да, силер жергиликтүү кеңештер менен ызычуу болот да. Аларды кантип бияктан алып салып атасыңар да? Элге маалымат бере турган адамдар ошол да, же МЧСтин штаты жетишеби бунун баарына? Жетишпейт да. МЧС селдер менен алек болгонго жетишпейт. МЧС анча-мынча пожарларга жетишпей калып атат техникасы жагынан. А бул жерден кантип жетишет? Анан как вы можете исключать местное самоуправление? Мен түшүнбөй атам да, Алмаз Акунжанович. Бул жагы туура эмес болуп калды. Элге маалымат берүү жөнүндө местный кеңешти таптакыр алып салып атасыңар. Бул биздин коллегалар да депутаттар. Мен түшүнүп атам, система өзгөрдү, биз азыр парламенттик мамлекеттин президенттик система өттүк толугу менен. Бирок бул жерден маалымдоо, бул ден соолук жөнүндө сөз болуп атат. Бул радиация да. Кесепеттери, ызычуу бирдеме чыгып кетсе, жергиликтүү кеңеш, жергиликтүү айыл өкмөткө сөзсүз түрдө эл барат. Каякты карап аттыңар деп. Жооп бересиздерби? Урматтуу Элмир айым, бул жакта функцияларды жергиликтүү органдардан эч ким алган жок. Жергиликтүү органдар өзүнүн функциясын бүгүнкү күндө кандай аткарып жатса, дагы эле аткара берет. Мыйзам кабыл алынгандан кийин ошол жердеги мына мыйзамда жазылган функциялардын баары постановление менен бекитилет. Мамлекет, биздин министрлик, жергиликтүү органдар, МЧС, бүтүн мамлекеттик органдар өзүнүн функциясын бүгүн кандай аткарып атса, ошол бойдон аткарып кете берет. Ошол маалыматты жергиликтүү органдар бериш керек болсо, жергиликтүү органдар берет. Алардан функцияны эч ким алган жок. Функция ошол бойдон калат, бирок ошолордун муну мыйзамдан алып туруп, мыйзамды биз порядокко келтирип жатабыз. Минюстун кеңеши менен бул постановление чыгат, ошол постановление бүтүн ошол функциялардын баардыгы ошол жакта камтылат. Мындайда бул жерде деген министр туруп алып туруп жалган айтып атканы уят да. 11-берене ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдардын радиациялык коопсуздукту камсыз кылуу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктары деп туруп, мына пункттар белгилеп атат да. Кыргызчасын, орусчасын кааласаңар окуп берейин. Ошонун арасында деген элге маалымат берүү жөнүндө айыл өкмөт, местный кеңештин депутаттарынын функциялары алынып атат. Бул мыйзамыңарды окубай келсеңер, давайте бул мыйзамды анда кайра комитетке барып туруп, кайра иштеп туруп, министр өзү түшүнүп алып туруп анан келсин. Уят. Эртең ушундай бир ызычуу чыга турган жерде эл каяка барат? Эл бияка келбейт на местах. Эл МЧСке барбайт. МЧСтин өкүлдөрү жок ар бир айыл өкмөттө. Алар айыл өкмөттүн башын орутушат. Айыл өкмөткө барганда айыл өкмөт эмне дейт? Бийлик кайра жаман көрүнөт. Биздики функциялар кыскартылып койду деп кол көтөрүп берет, барла МЧСке барла деп. Ошентип жооп беришеби? На местах ызычуу болот да. Анан бул деген маалыматты бербей эле деп атасыңар, эмнесин жашырып атасыңар? Ошон үчүн элдин баары суроолорду бизге берип атышат да. Анан урматтуу министр, эми сиз биякта мен процедурно чыкканда жооп бербейсиз, бирок сизден суранычы. Мыйзамыңызды тап келип аткандан кийин, защита келип аткандан кийин окуп алыңыздар. Урматтуу коллегалар, эгер министр өзү түшүнбөй алып келип атса, давайте пусть доработает в комитете еще раз. Пусть он хорошо прочитает, анан алып келиңиздер. Уятта местный кеңешти маалымат берүү деген функциясын алып атасыңар. Местный кеңеш менен айыл өкмөттүкүн. Завтра ызычуу болсо, местный депутаттардын, көлдүн депутаттары менен ошол Кызыл Омпол боюнча нарынды депутаттардын башы ооруйт. Анткени акты МЧСтин өкүлдөрү жок ар бир айыл өкмөттө. Анан бирдемени айтсаң эле жаман көрөсүңөр да, министрлер даярданбай келишет.